Негизи Ош шаарында мэр шайлоо бул өтө бир чоң деңгээлде өтөт. Өзүңүздөргө маалым болгондой, анткени экинчи борбор деп аталган Ош шаары бул Кыргызстандын күзгүсү катарында саналып келет. Мына жакында боло турган мэр шайлоого биздин Мекеним Кыргызстан партиясынан эч кандай кандидат жок. Анткени биздин Мекеним Кыргызстан партиясы азыркы күнү жаш партия. Бирок биз Ош шаары үчүн бир топ салымдарыбызды кошуп келип атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, биз кийинки шайлоолордо өзүбүздөн кандидатты чыгарабыз. Анан дагы айтып кетерим, ушул мэр шайлоого жакында боло турган бир татыктуу, Ош шаарына түшүнгөн, Ош шаарынын көйгөйлөрүн жакындан билген кандидаттар келсе, ошону колдоп берүүгө биз даярбыз. Өзүңүздөргө маалым, ушул 18-июлга мэрди шайлоо деп атайын борбордук шайлоо комиссиясынан белгиленди. Ага чейин бир топ убакыттар бар. Бул боюнча дагы бизде азыр сунуштар, пикирлер болуп, өз ара сүйлөшүүлөр болуп атат. Алдыңкы убакыттарда, алдыңкы мүнөттөрдө бул боюнча дагы биз бир келишим менен сүйлөшүп чечебиз. Эми аласың?